Мөөнөтү аяктаган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо аны менен катар былтыр пандемиянын айынан токтотулган 30 жергиликтүү кеңештин депутаттарын жаңы шайлоо 11 апрелде өтөт. Жалпысынан 448 жергиликтүү кеңешке депутаттар шайланмакчы. Анын 28 шаардык кеңеш, калгандары айылдык кеңештер. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерди шаардык кеңештерде саясий партиялар бекиткен талапкерлердин тизмеси менен жүргүзүлөт. Жана бул пропорционалдык система деп аталат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттарын шайлоосунда талапкерлерди көрсөтүү үчүн саясий партиялар жана жарандар, Кыргыз Республикасынын жарандары өзүн өзү көрсөтүү жолу менен талапкерлерди көрсөтүү жүзөгө ашырылат. Тиешелүү документтерди талапкерлер жана саясий партиялар тапшыргандан соң аймактык шайлоо комиссиялары анын мыйзамга дал келишин карап чыгат. Мындан кийин гана ат салышып жаткандардын тизмеси такталып, каттоо жүргүзүлмөкчү. Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине талапкерлигин койгондордун шайлоо күрөсү 50 000 сом. Калган шаардык кеңештерде күрөөнүн өлчөмү 20 000 сомду түзөт. Ал эми айылдык кеңештерге аттангандар 1000 сом төлөшөт. Шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын жана талапкерлердин каттоосун мөөнөтү аяктагандан кийин бул шаардык кеңештерде шайлоо күнүнө 1 ай калганда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлер үчүн шайлоо алдындагы үгүт иштери шайлоо күнүнө 20 календарлык күн калганда башталат жана добуш берүү башталганга 24 саат калганга чейин жүргүзүлөт. Башкача айтканда 10 апрель күнү эртең менен саат 8-де шайлоо алдындагы үгүт иштери токтотулат. Бегматов кошумчалагандай, добуш берүү адаттагыдай эле автоматтык эсептөө урналары аркылуу жүргүзүлөт. Саясий өнөктүктө форма 2 колдонулбайт жана шайлоочулардын тизмеси биометрикалык маалыматтардын негизинде түзүлөт. Шайлоого катышуу укугуна жергиликтүү жамааттын мүчөсү гана катышууга укуктуу жана талапкер болуп көрсөтүлүүчү жарандагы ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуш керек. Шаардык кеңештерге көрсөтүлүүчү жаран ошол шаардын тургуну болуш керек, ошол жакта катталган болуш керек. Ал эми айылдын кеңештин депутаттыгына талапкер болгон киши ошол айылдык кеңештин аймагында жашоосу керек. Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык апрелге дайындалган шайлоону утурлай өкмөт БШКнын чыгымдарына зарыл делген финансылык каражаттарды бөлөт. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.